Assalamu alaikum dostlar. Замандаштар кандайсыңар? Мен азыр Жалал Абадта турам. Интернет ачып, бир жакшы жаңылык болуп калдык. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү болуптур. Жанагы эреже Серуруш УФС Кыргызстандын аймагында ушуну токтотуш керек депчи. Бул эң жакшы сунуш. Токтотуш керек. Анан кийин жанагы корпоратив, жаңы жылдык корпоративдер, салют аттырган, ошол немелерди ысырап корчуларды токтотуш керек депчи. Буга мен да кошуламын. Себеби бул ашыкча ысырап корчулукта, чын-чынына келгендечи. Мен да ойлоп атам, эгер балким ушул билдирүүнү бир 10 күндөн мурун айтканда, өлкөнүн экономикасына же адамдардын үй бүлөсүнүн бюджетине бир миллиондогон акчаларындай казыналарды эконом болуп калмак да. Эми өзү ойлоп атам, демек быйылкы могу жаңы жылдагы салют аттыргандар, корпоративдер бир акыркы ушундай бир корпоратив болуп калса керек деп. Себеби бизге экономия керек чындыгында бюджеткечи. Андан кийин ошол жана эреже Серуруш чынында ал аябай ден соолукка биз эми баягы спорттун бир түрү деп эсептегендер бар да. Бирок көпчүлүк ошол катышкандар мындай ден соолугунан мындай травма алып, азыр эми билинбейт, бирок жаш өткөндө ал сөз билинет да. Бирок уруш маалында конкретно бир удар жей турган болсо, ал өмүр бою мындай мунжу болуп калышы да мүмкүн да. Кудай сактасын. Ошон үчүн ушундай эмен спорт деп деле айтпайт, кээде муну кровавый спорт деп коет. Ошон үчүн бул ушул билдирүүнү мен колдойм чындыгындачы. Анан жанагы куттуктоолор боюнча ушул өлкө башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы, мисалы үчүн ушул мындай мамлекетте эң жогорку даражадагы адамдар расмий мындай майрамдарда куттуктап койсо болот. Анан калган мындай жөнөкөй баягы жергиликтүү бийлик башчылары, айыл өкмөттөрдүн куттуктоолордун кереги эле жок дегендейчи. Ошон үчүн кандай дейсиздер? Ушул жанагы эреже Серуруш, корпоратив, салют окшогон нерселердин ушулардын баарын чын-чынына келгенде токтотуш керек. Эгерде менимче сиздер деле колдосоңуздар керек. Комментарийге пикирлериңерди жазып коюңуздар. Биздин каналга катталып коюңуздар.